Урматтуу мекендештер, бүгүн Конституциябызга кабыл алынганына туура 27 жыл болду. Ошондуктан ушуга байланыштуу мен Кыргызстандагы башкаруу системасындагы айрым проблемаларды жана эң негизги өзөктүү бир 2-3 проблеманы сиздер билип алышыңыздар керек. Мен өзүмдүн жеке оюм менен бөлүшүүнү чечтим. Биринчиден барыңыздарды куттуктайм бүгүнкү Конституция күнү менен, анткени бул эгемен өлкөдөгү эң негизги документ, тарыхый дата бүгүн, ошондуктан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми негизги көйгөйлөрдү айтып берейин. Мына Кыргызстанда баш мыйзам кабыл алынганына 27 жыл болсо, бүгүн ошонун ичинде менин эсебим боюнча бир 10 жолу баш мыйзамды өзгөртүштү. Саясий лидерлердин проблемасы Кыргызстанда ошол өлкөнү өнүктүрө албай атканда, адилеттүүлүктү орното албай, экономиканы көтөрө албай атканда эле проблеманын бардыгын ушул Конституциядан издеп атышат. Биз Конституцияны өзгөртпөсөк, Кыргызстан оңолбойт турбайбы деп өзгөртүп отуруп, мына 10 жолу баш мыйзамды өзгөрттүк. Бирок ошондон кийин өлкө өнүгүп, адилеттүүлүк орноп, сот системасы иштеп, жакшы болуп кеттиби? Андай болгон жок. Эми албетте инкылаптан кийин жана революциядан кийин парламенттик башкарууга өтүү сыяктуу бир түпкүлүктүү демилгелер менен өзгөртүүлөрдү мен туура түшүнөм. Бирок мындай жай турмушта деле баш мыйзамды өзгөртөбүз деген президенттерди биз көрүп эле жүрөбүз да. Ошондуктан биздеги эң чоң проблема саясий лидерлер. Бүгүн оппозициядагысы, бийликтегиси ким болбосун, мен башка өнүккөн өлкөлөрдүн лидерлериндей болуп, Конституцияга кызмат кылышым керек. Мен ушу баш мыйзамга карап жашашым керек. Мен баш мыйзамга баш ийишим керек деп эмес, бийликке келип алгандан кийин баш мыйзам мага кызмат кылыш керек. Конституцияны мен каалагандай өзгөртөм, аны оңду солду жумалап, мен ага баш ийбейм деген сыяктуу демилгелер чыгып, мындай көзгө илбестик, же болбосо мындай көзүн май баскан учур дээрлик дайым эле болуп келатат. Ушул биздин эң өзөктүү проблемабыз. Кыргызстандагы өлкөнү башкарам деген саясатчылардын бардыгы бийликке келгенден кийин Конституцияны өзгөртүү тууралуу маселени көтөрүшөт. Алар Конституцияны өзгөртүү аркылуу өзүнүн бийлигин чыңдайм деп ойлошот. Ушул эң негизги катачылыктардын бири деп ойлойм. Мына жакында эле 2016 жылдагы баш мыйзам өзгөртүлдү. Ошол убакта айтышты, биз улуттук баалуулуктар бул мурдагы баш мыйзамда сакталбай калыптыр. Биз эми мындай улуттук баалуулуктарга абдан маани беребиз. Инвесторлорго бейиш болот баш мыйзам өзгөргөндөн кийин. Ишкерлерди колдойбуз дешти. Бирок 2016 жылдан бери эмне болду Кыргызстан? Баш мыйзам өзгөрдү, эч кандай жылыш болгон жок. Эми ошондуктан өлкөнүн өнүкпөй атканын ушул Конституциядан көрө бербей, проблеманы саясий лидерлер өздөрүнөн, кадр саясатынан көрүш керек. Ошондо мындай бизде жылыш болот. Ошону бүгүн мындай баш мыйзамдын күнүнө карата мындай айтып алууга мүмкүнчүлүк келип отурат да. Экинчиден, бизде азыр де юре парламенттик президенттик башкаруу. Бирок де факто, иш жүзүндө, факт, бизде президенттик башкаруу азыр. Бул адамдан көз каранды эмес, бул система ошентип келди. Мурдагылары дагы, азыркылары дагы, кийинкилери дагы ошондой болот. Мына ошол эле салыштырып карасаңыз, Арменияны караңыз. Пашинян деген премьер-министри өзүнүн лидерлигин колго алып, премьер-министр катары парламентте отчет берип, бардык жерси үлгүрүп, керек болсо тышкы саясатындагы өзү карап, накта аларда парламенттик башкаруу деп ошону айтсак болот. А бизде премьер-министр президенттин аппаратынын бир кызматкериндей эле жүрөт, мисалы. Өз алдынча чоң саясат кыла албайт. Мисалы, азыркы премьер-министр бекинип жатат, активдүү боло албайт. Анткени активдүү болгон күнү аны президенттик аппарат тыйып коет. Сен өлкөдө лидер болоюн деп атасыңбы деп. Бизде ушундай бир тар түшүнүктөрдүн, майда көрө албастыктардын айынан система жабыр тартып келатат. Болбосо премьер-министр азыр ушундай учурда элди кыдырып, чыгып, күн сайын элге кайрылып, сырттан келген акчалар эмне болуп атат? Сел боюнча баткенде канча акча бөлүнүп атат? Биз кырдаалдан кантип чыгабыз? Ошонун бардыгын күн сайын премьер-министр азыр чыгып отчет берип, эл менен түздөн-түз өзү лидер катары иштеш керек эле. Ал азыркы премьер-министрдин колунан келбейт, анткени ага саясий эрки жок. Президенттен коркот, аппаратынан коркот.
Болбосо бүгүнкү күндө бизде баш мыйзам боюнча премьер-министрде ыйгарым укугу бийлиги абдан чоң. Мисалы, ошол эле президент Жээнбеков азыр Баткенге сел жүрүсө барып койбойбу деп сындап атышпайбы? Эгер ал барса, анда биз аны сындайбыз. Баш мыйзам боюнча президент өкмөттүн чарба иштерине, экономикалык иштерине, күнүмдүк иштерине аралашып атат. Эмне үчүн премьер-министрдин ишин талашат деп сындайбыз. Ал жерге премьер-министр барыш керек. Акчанын баары, бюджеттин баары ошол премьер-министрдин колунда. Ошондой бир чоң кемчиликтер кетип атат. Эмне үчүн премьер-министр чабал? Анткени Кыргызстанда парламент чабал. Биз чабалбыз, парламент. Мына анткени эмне үчүн парламент чабал? Анткени парламентте 90% бизнесмендер толуп алган. Бизнесмендер көп добуш алат, көп акча чачалат. А бизнесмендерден куралган парламент эч качан адилеттүүлүктү айта албайт. Башкы прокуратураны сындай албайт, ГКМБны сындай албайт, сотторду сындай албайт. Анткени алар сындаган күнү эртеси аны депутаттын бизнестерин текшерип, тартып алуу аракеттери же болбосо штрафтарды салып, ошондой кыйнап, чоң азапка кабылышат. Бизнестеринен чоң кемчилиги. Анткени алардын бизнестери таза эмес көпчүлүгүнүн. Таза болсо дагы ошо таза эмес деп мындай табышат. Ошондуктан конституция иштебейт бизде. Эгер баш мыйзам иштеш үчүн күчтүү парламент болсо, күчтүү премьер-министр болсо, ошондо президенттик бийлик менен тең салмактуулугу өкүм сүрмөк. Ошого биз мына жетише албай аткан эң негизги көйгөйлөрүбүздүн бири ошол болуп атат. Эгерде сот системасы, укук коргоо системасы, ошол эле прокуратура, улуттук коопсуздук кызматтары жакшы иштегенде, таза иштегенде, азыркы бизнесмендер депутат болуп келмек эмес. Алар дагы ошо арга жок. Эгер депутат болбосо, бизнестердин бүт баарын ошол карасы дагы, кызылы дагы текшерип, налог салган үчүн андан көрө $500,000 чачып, мен 5 жылга бизнесимди коргоюн деп келип атышат. Эгерде баш мыйзам иштеген өлкө болгондо, тартип орногон өлкө болгондо, алар ошол бизнесин кылып эле жүрмөк. Бул жака юристтер, саясатчылар, жанагындай чыгаан бир адилеттүү адамдар атсалышмак. Акчасы жок болсо дагы. Мына баш мыйзамдын эң негизги өзөктүү бузулуп аткан жерлери ушундай. Анан бизде азыр депутаттардын дагы күчтүү болоюн дейт, бирок ага эрки жетпейт. Анткени улуттук коопсуздук кызматы ГКМБ, Генеральная прокуратура. Ушул эки кызмат азыр президенттин колунда. Бул эки кызмат президенттин колунда турган учурда эч качан булар кайсы саясатчы, бийликке сын айтып койгон депутатты, саясатчынын бардыгын ар кандай жол менен кылмыш ишин козгоп, коркутуп, керек болсо алып барып камап койгонго дагы бир негиз таап, шылтоо таап жасап атышат. Ошондуктан алар адилеттүүлүктү мындай көп айта албайт. Анткени мына көрүп атасыңар да, сүйлөгөн саясатчылардын көпчүлүгү эле камалып кетет, же бир проблема болот. Келечекте биз ГКМБны дагы, Генеральная прокуратураны дагы бюджетин ачык карап, канча акча бөлүнүп атканын карап, ошолорду дагы биз мына парламент өзүнүн көзөмөлүнө алыш керек. Ошондо алар парламент аркылуу жалпы элге отчет берип, азыркындай бир мындай монстр болуп, бир күчтүү каалаганына иш козгоп, каалаганын камаган органга айлана албайт. Мына баш мыйзам идеалдуу иштегенде ушундай болот. Ошондуктан келечекте биз күчтүү шайлоо системасын өзгөртүп, күчтүү парламент алып келишибиз керек. Ал жерге эч нерседен коркпогон, сотко дагы, ГКМБга дагы, Генеральная прокуратурага дагы, эч бир бийлик бутагынан коркпой турган адамдарды алып келүү аркылуу күчтүү премьер-министрди дайындашыбыз керек. Ошондо күчтүү парламент менен, күчтүү президент эмес, күчтүү парламент менен күчтүү өкмөт башчы. Ошондо экөө президент менен тең салмактуу болуп, 3 бийлик бутагы бирдей болот. Ошондо сотко дагы эч ким кирише албайт. Ошондо өнүгүү болот. Баш мыйзам сакталат. Ошондуктан азыр дагы президенттик башкарууга өтөбүз, башка деген демилгелер айрым депутаттар тарабынан көтөрүлүп атат. Биз буга караманча каршы чыгабыз. Мен азыр ачыгын айтып коюшум керек. Каршы добуш беребиз. Керек болсо баардыгын каршы болууга чакырабыз. Анткени конституцияны өзгөртө берип, биз эч кандай бир жетишкендикке бара албайбыз. Ошондуктан баш мыйзам мына ошол эле чоң экономикасы дүркүрөгөн мамлекеттерде дээрлик 50-60 жылдан бери баш мыйзамын өзгөртпөй эле келатышат. Аларда конституцияны сыйлап, ошол конституцияга баш ийип иштешет. Бизде каалаганы өзүнүн бийлигин узартып коет, каалаганы баш мыйзамды өзгөртүп коет, ошондой болуп атпайбы? Ошондуктан саясий лидерлерди дагы келечекте
биз ушуга тарбиялашыбыз керек деп ойлойм. Эми айрым көйгөйлөрдү айтууга туура келди. Силер ойлошуңар мүмкүн, азыр эми коронавирус болуп атса, мигранттарды алып кете албай атсак, биякта мындай болуп атса, каяктагы баш мыйзамды сүйлөп отурасыңар деген окурмандар дагы пайда болот. Ошондой комментарийлер жазып. Бирок туугандар, биз бул башкаруу системасын жолго коюп, тартипти орнотуп, күчтүү экономикасы бар, кубаттуу мамлекетти түзүш үчүн ушул системалык өзгөртүүлөрдү билишибиз керек, сөзсүз. Ким кантип башкарат, ошонун бардыгын билмейинче азыркындай маселелер ал мындай чечилбейт да. Ошондуктан бул баш мыйзам маселеси бул эч качан маанилүү же бир майда маселе эмес. Бул ар бирибиздин жашообузга, эртеңки келечегибизге тиешелүү маселе. Ошондуктан биз дайыма баш мыйзамды сыйлаганды үйрөнүп, келечекте быйыл мына коронавирус болуп калды, тилекке каршы. Негизи ушул 5-майды биз таттуу деңгээлде өткөрүп үйрөнүшүбүз керек. Анткени бул биздин эгемендүү Кыргызстандын мындай өзү көз карандысыз экенин далилдеп турган эң мындай башкы документибиз, биз таянган, биз ошого баш ийип жашаган башкы мыйзамыбыз. Баарыбыз тынч бололу. Жакшылыктар болсун.